Шаардагы эс алуу паркында түнкү саат 22:00дөн кийин эс алып жүргөн жаш өспүрүмдөр аныкталды. Негизи бул жаш өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү 18 жашка чыга элек мектеп окуучулары. Талаш шаардык мэриясынын кызматкерлери эс алып жүргөн жарандарга өзгөчө жашы жете элек окуучуларга түнкүсүн ата-энесинин көзөмөлү жок жүрүүгө уруксат берилбей турганын эскертишти. Өспүрүм түн аталышындагы рейд болуп атат. Бул рейдке саат 10:30 баштадык. Түнкү саат 10:30 рейд башталды. Рейдтин максаты түнкүсүн ата-энесинин көзөмөлү жок, жакын туугандарынын көзөмөлү жок, өз алдынча көчөдө, интернет клубтарда, ар кандай коомдук жайларда жүргөн өспүрүмдөрдү, тестияр балдарды кармап ата-энесине тапшыруу, ошолордун ата-энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында болуп жаткан рейд. Азыркы учурда ошол өспүрүмдөргө, тестияр балдарга көзөмөлдүн жоктугунан ата-энеси тарабынан өз учурунда көзөмөлгө алынбагандыктан балдар ар кандай зордук зомбулукка дуушар болушууда. Түнкү рейд маалында көчөдө жүргөн жаш өспүрүмдөрдүн айрымдары жумуштан чыгып үйлөрүнө бараткандар. Рейдтин максаты жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана коопсуздугун камсыз кылуу. Бирок айрым ата-энелер балдарын көзөмөлгө албаганынан улам балдар түнкүсүн көчөдө жүрөт. Бул көрүнүш балдардын коопсуздугу үчүн кооптуу. Бүгүн Талаш шаарыбызда 11-ден 12-сине чейин өспүрүм түн деген рейд жүрүп жатат. 2 күн болот. Өзүңүздөр көрүп болгондой, балдар ата-энеси коштоосу жок жүргөндөр аныктап, бу жерде волейбол ойноп, паркта болсо да кыздар балдар жашы жете электер 17-16 жаштагы кыздар балдарды да азыр кармап биз ички иштер бөлүмүнө алып келдик. Ата-энесин чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай түнкү рейдтер Талаш шаарында байма-бай өткөрүлүп турат. Күн жылгандан бери эс алуучу жайларында жана кафе, ресторандарда айыл жеринен келип эс алгандардын саны көп. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары.